Балдар саламатсыздар, дагы бир жолу баарыңарга ысык салам. Биз бүгүн ЖРТ1-ди улантабыз, экинчи бөлүмүн талдайбыз. 31 мисал бизге эмне берилген? 31 мисалда биз 27,35-ти 100гө бөлөбүз. Жана 0,01ге дагы бир жолу бөлөбүз. Кантип чыгарсак болот? Жооптору 0,27, 35, жооптору ар кандай. Кантип чыгарышыбыз керек? Биринчи жол балдар, мен 100гө бөлсөм, менин үтүрүм бул жакта турган үтүр сол жакка кетет. Кандай болот? 0,27, 35. Эки знакка жылжыйт. Эмнеге эки знак? Себеби бул жакта 2 0 бар. Анан мен 0,01ге бөлсөм, эске алыш керек. Ушул 0,27, 35тен жооп туура эмес. Себеби эске алабыз. Мен 0,01ге бөлсөм, анда ал эмнеге барабар? Ал 100гө көбөйтүүгө барабар. Мен 1000ден 1ге бөлсөм, анда бул 1000ге көбөйтүүгө барабар. Ошондуктан мен буну кандай кылам? Ушул 100гө көбөйтүү барабар болот. Ушул эле 27-35 болот. Дагы бир жолу эмнеге? Анткени бул бөлөмне бул 100гө көбөйтүү. 100гө көбөйтсөм, үтүрдү мен 10 жакка 2 знакка жылдырам. Себеби 2 0 бар. Жообу 27-35. Ушундай эле сан болду. Туура жообубуз Б. 32 мисалды көрөбүз. 32 мисалда бизге эмне берилген? 20А минус 3А минус Б. Кашан ачыш керек? Кашан ачкан кандай эреже бар? Минус бизге плюс берет. 20 3-түн кандай знак турат алдында? 3-түн алдында плюс деген знак турат. Минус плюс минус боло берет. Ошондуктан 20А минус 3А, а минус эмне берет? Туура Б берет. Плюс Б берет. Кандай кылабыз? 20 минус 3А 17А болот, анан Б'ни кошобуз. Туурасы 17А кошулган Б. Туура жообу Г. Эмкини көрөбүз. Силерге окшош мисал. Мисалы 20А минус 3А минус 2Б болсо кандай болот? Пауза коюп өздөрүн чыгарып көргүлө. Так, туурасы кандай балдар? Минус бул жакта бизге плюс берет. Ошондуктан 20А плюс 3А болот. Минус баягыдай эле плюс берет. Плюс 2Б. Анан туурасы кандай? Туурасы 23А плюс 2Б. Туурасы ушундай. Эмкисин көрөбүз. 33 мисал. 33 мисалда бизде А, Б, С бүтүн сандар Z деген белгилейбиз, туурабы? Алар Z деген бүтүн сандар болсун. Анда кандай болот бизде? Анан А плюс Б плюс С кошулган. Аны Б'ге кошсом, C'га барабар болот. Эми карайбыз. Мен Ага Б'ни коштум, барабар С. Эмне сурап атат? А, Б, S'нин орто мааниси бүтүн санга барабар. Карайбыз. Орто маанини кантип табабыз, балдар? Орто маанини эмне кылыш керек? Ушул үч санды кошобуз. А кошулган Б кошулган С. Анан сандын канча штугу бар? 3 штук бар. Ошондон 3кө бөлөбүз. Ушул барабар Z болуш керек, туурабы? То есть Z бизде бүтүн сан болуш керек. Анда C'нин мааниси кандай деп сурап атат? C'нин мааниси. Жооптору А так сан С, Б жуп сан, ар кандай. Кандай кылабыз, балдар? Бизде А плюс Б ал C'га барабар дейт. Ошондуктан А плюс Б бизде С боло берет. Түшүнүктүү? Ал Б C'га барабар. Себеби бизде ушундай тендеме турат. А плюс Б'нин ордуна C'ни жазсам, C'га С кошсам кандай болот? 2С бөлүнгөн 3. Ушул бизде бүтүн санга барабар болуш керек. C'ни эмне койсок болот? Мисалы 2 көбөйтүлгөн 5 бөлсөк 3. C'ни көрдүк, 5. 2 5 кандай болот атат? 2-ни 5ке көбөйтсөм 10, 10 бөлгөн 3, 10 3кө бөлүнбөйт. Ушул туура эмес 5. Мисалы 8ди коюп көрөлү. 2 8 16 бөлсөк 3кө 16 3кө бөлүнбөйт. Ушул да туура эмес. Анда кандай маани келет, балдар? Бизде туурасы бул жакта В болот атат. Сөзсүз С 3кө бөлүнүш керек. Түшүнүктүү? Бөлүнүш керек. Сөзсүз. Себеби мисалы 2-ни 6га көбөйтсөм кандай болот? 12. 12-ни 3кө бөлсөм 4 болот, туурабы? Бул жакта 4 бүтүн чыгып атат. Ошондуктан бизде С кандай мааниде болот? С бизде сөзсүз 3кө бөлүнүш керек. Дагы бир жолу кайталап кетели. 31ди 100гө бөлсөм, үтүрдү сол жака, 0,01ге бөлсөм, ал 100гө көбөйтүүгө маани барабар болот. Ошондуктан үтүрдү мен 10 жака. Ушул эле мааниге келем. Эч кандай өзгөрүш жок.
32 мисал 20 минус минус плюс берет бизде 20 минус 3 17 болот. Да б кошулган. 33 мисал а б кошсом с болот. Анан ушул суммасын 3кө бөлсөм, башка билгенде орто мааниси бизде бүтүн сан болот. Ошондон а плюс бни кошсом с болот. А цга с кошсом менде 2с. 2с 3кө бөлүп бүтүн сан болсо, анда с сөзсүз 3кө бөлүнүш зарыл. 34-тү көрөлү. 34-тү шашпай окуйбуз. Балдар, силерде видеонун астында ссылка берилген. Ушул ссылкада силер ушул жертени ача алсаңар болот. Ошондуктан мисал мен азыр 34 мисал деген алдында силер видеону пауза коюп, ушул шелтемени ачып, ушул 34-түн эмесин, шартын окуп чыккыла. Потом видеону карагыла. Себеби мен силерге азыр баарын түшүндүрө албайм. Бирок мындай озеке окуп коеюн. Көйнөктүн баасы 2 сом. Акция боюнча көйнөктүн баасы 1-күндөн баштап күн сайын Y сомго төмөндөп жатты. Эми күнү көйнөктүн баасы канча болду? Силер дагы бир жолу шилтемени ачып, дагы бир жолу окуп чыккыла. Анан окуп чыккандан кийин азыр баарын чыгарайлы. Эми карайбыз. Бизге эмне берилген? Бизде көйнөктүн баасы 2 сом. Азыр көрөлү. Бизде көйнөктүн баасы 2 сом болсо, акция боюнча ал ар күн сайын Y сомго азаят. Мисалы мен 2 сом болгондон биринчи күн келсем минус Y мага, минус кылып коет, гемит коет. Экинчи күн келсем дагы бир жолу Y гемит коет, түшүнүктүү? Үчүнчү күн келсем дагы бир жолу Y гемит коет. Төртүнчү күн келсем дагы бир жолу Y гемит коет. Мисалы менде 1200 сом турса, менде биринчи күн 100 сом гемитет, экинчи күн 100 сом гемитет, үчүнчү күн 100 сом, төртүнчү күндө 100 сомду гемит коет. Ошондон мен төртүнчү күнүн кандай баа менен алам? 800 сом менен алам. Түшүнүктүүбү? Ошондон кандай маани болуп атат? Күн сайын Y сомду тамандайт. Күнү көйнөктүн баасы канча болот? Мисалы менен төртүнчү күнү турабы? Кандай формула бул жакта? X минус 4Y. Бул төртүнчү күнү. Менде кандай күн? Менде M күн. Ошондуктан туурасы кандай бизде? Туура айтканда X минус Y көтүргөн M. То есть M бул күн, Y менин скидкам, бул X баасы. Турабы? Тура жолу X минус YM. Ушуну силер алгебра тоюнпан боюнча жакшы түшүнүш керек сөзсүз. Түшүнүктүү? Турасы А. 35-ти көрөлү. 35, 36, 37, 38 силер дагы бир жолу шилтемини ачып, дагы бир жолу баарын көңүл буруп жакшылап окуп чыккыла. Эми көрөбүз. 35-чи суроо. Джордж 4 болжол менен канча жыл жашаган? Бул жакта турасы 67 жыл, балдар. Джордж 4-тү карайбыз. Негизи бул жакта бизде диаграмма берилген. Диаграмманы мен болжол менен кыскача сызып берейин. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн. Карайбыз, бизде реалдуу тарыхта баары болгон 5 Англиянын королу берилген. Джордж 1, Джордж 2, Джордж 3, Джордж 4, анан Уильям 4. Түшүнүктүүбү? Анан бизде бул жакта 1660 жылдан баштап 1840 жылга баштап ушул замандын диапазону берилген. Эмне белгилүү? Бизде ар кандай штиртелген бар мисалы. Мисалы бизде бос болуп штиртелсе, ал өмүрдүн жалпы ушул тик бурчтук, ушул Джордж 1-дин мисалы өмүрдүн узундугу билдирет. Мисалы Джордж 1 1728 жыл примерно өлгөн, болжол менен өлгөн. Анда канча жыл жашаган? 40-ка 28 коштон 68 жыл жашаган. Эми кандай суроо бизде? Джордж 4 канча жыл жашаган? Джордж 4-тө биз мындай бар диаграмма. Мындай болжол менен карасак, анан бизде диаграмма ушундай бөлүнгөн, ар кандай квадраттерге. Эмне эске алышыбыз керек? Ар бир квадратик бизде 10 жыл болуп эсептелет. 10 жыл баарын кошсом, болжол менен 67 жыл. Эң туурасы келген 67 жыл экен. Түшүнүктүү балдар? 67 жыл. Джордж 4. 36-чы суроо. 1750-1830 жылдары согуш жылдарын аралыгында Англия королдору канча жолу алмашты? Бизде диаграмманын астында мында кара болуп боелгондор берилген. Ушул согуш мезгилди билдирет. Түшүнүктүүбү? Анан кандай суроо? Согуш учурунда канча жолу король алмашкан? Мисалы карайсыз. Менде мындай бири-бирине карайсыз. Бул жактарда балдар, видите, бул жакта менде Джордж 1 өлдү,
Анан Жорж 2 тронго кирди. Түшүнүктүү? Ушундай болуп атат. Негизи мындай болуш керек. Вот. Карайсыз. Кара, Жорж 1 бул атасы турабы? Атасы жашап келип атат. Мисалы дейт 30-40 жашта баласы төрөлдү, Жорж 2 төрөлдү. Алар бирге ата бала болуп жашап келип атат. Ушул жылда атасы тилекке каршы өтүп кетти. Ошол учурда, ошол жылы бизде анын баласы монархия болгондуктан Жорж 2 король болуп саналат. Түшүнүктүүбү? Король болуп саналат. Ушул бизде король алмашкан учур деп ошол бизде король алмашкан учурду билдирет. Түшүнүктүүбү? Эми сурап атат, канча жолу согуш учурунда? Биз мындай бул жакта карасак балдар, Жорж 1 менен Жорж 2 согуш жок болгон учурда алмашкан. Жорж 2 менен Жорж 3 биз көргөндөй согуш учурунда. Видите, ушул алмашкан учурунда ас жакта кара квадрат турат. Ушул согуш учуру болуп атат. Анан кандай? Анан да Жорж 2 менен Жорж 4 алар да согуш учурунда алмашкан. Ошондуктан турасы бизде турасы Б болот, экинчи. Түшүнүктүүбү? 37-ни карайсыз. 37. Дагы бир жолу 35-тин жобу Б, 36-нын жобу Б. 37-ни каралы. Жорж 2 өлүмүнөн 60 жылдан кийин Англиянын кайсы король башкарган? Жорж 2 мына өлдү. Кандай кылам? 60 жылды санайм. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ушул учурда бизде Жорж 3. Уильям бизде Жорж 4 король болуп саналган. Бул жакта кандай тузак вариант балдар? Карайсыз. Бизде тузак вариант что Жорж 3 келип атат. Бирок бул жакта Жорж 3 өзүнүн престолун берип, коронасын берип, Жорж 4кө берген. Анан ушул дагы 10 жыл жашаган. Ушул 10 жылдан кийин бизде Жорж 3 эмес, Жорж 4 король болгон. Себеби бизде ушундай калың болуп боелгондор ушул король болгон учурун билдирет. Түшүнүктүү? Ошондуктан бизде 60 жылдан кийин Жорж 2нин өлүмүнөн кийин бизде Жорж 4 король болуп турган. Түшүнүктүү? Эмкиси 38-чи эң кыйын суроосу. 1700-1800 жылдары ушул 5 падышанын бирөөсү гана канча жолу жашаган? Эскертүү, ар бир ушундай бир жолу деп эсептелет. Бул жакта кыргыз тилинде котормосу боюнча кичине түшүнүксүз болуп атат, бирок мындай көңүл бурушубуз керек. Карайсыз, бизде диаграмма боюнча, мисалы диаграмма боюнча карайсыз. Бул убакта балдар бизде 2 король. Алгачкы король жана азыркы король Жорж 1 менен Жорж 2 бир убакта өмүр сүрүп турган, турабы? Бул жакта бизде Жорж 3 менен Жорж 2 бир убакта жашаган. Эми карайсыз, бул жакта сурап атат, канча жолу бир падыша болгон. Мисалы карайсыз. Ушул учурда, ушул где-то 10 жылдыктын аралыгында бизде Жорж 1 жок болгон, Жорж 3 али төрөлгөн жок. Ошондо бизде ушул Англия монархия замокта ушундай эмеде ким жашаган? Жорж 2 гана жашаган. Түшүнүктүүбү? То есть бизде бир гана Жорж 2 түрү болгон. Мурункусу уже дүйнөдөн кетип калган. Эмкиси дагы төрөлгөн жок. Ошондуктан бизде ушундай бир жол болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү? Эмкисин көрөбүз. Бизде анда канча жол атат балдар? Бизде 2 жол атат. Бул жакта бизде Жорж 2 өзү эле өмүр сүргөн, анан Жорж 3 өзү эле өмүр сүргөн. Бул жакта мисалы бизде 3 король түрү, бул жакта 2 король түрү, бул жакта 2 король түрү. Анан бул жакта менен бул жакта бизде 2 эле король түрү. Ошондуктан туура жообу Б. 38-чи Б. Ушундай негизи диаграмманы мындай видео форматта түшүндүргөн негизи кыйын болот. Силер түшүнгөнүм баарына үмүттөнөм. Эмкиси 39-чу мисалды көрөбүз. Алмаз 39-чу мисал дагы бир жолу окуп чыгабыз. Алмаз 11 оюнчу менен футбол командасында ойнойт. То есть Алмаз футбол ойнойт, командасында 11 оюнчу бар. Ар бир машыгуу жыйынтыгында 3 оюнчу тандалып, талааны тазалашат. То есть мисалы бизде тренировка бүттү, 11 киши тарап кетпейт, 3-өсү калып полени жыйнайт. Талааны жыйнайт. Алмазды камтыган оюнчулардын мүмкүн болгон группаларынын саны канча? Ушул мисал кантип түшүнсө болот? Муну кетирейин. Дагы бир жол балдар. Бизде командада 11 оюнчу. Классикалык футбол боюнча бизде 11 оюнчу болуш керек. 11 оюнчуда
тренировка бүтгөндөн кийин 3 киши калат. Бизде 11 оюнчу бар. Тренировкага жыйынтыктады. Анда 3 киши калат, туурабы? 3 киши. Анда кандай болушу мүмкүн? Мисалы бизде 11 оюнчу барбы? Мисалы бизде 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу жана 11-чи оюнчу бизде алмаз болсун. Түшүндү? Эми 3 киши. Кандай суроо? Алмазды камтыган оюнчулардын мүмкүн болгон группалардын саны канча? Ал эмне билдирет? Мисалы бизде бул группада сөзсүз алмаз болуш керек. Түшүндү? Сөзсүз алмаз болуш керек. Эми алмазда сырткары дагы ким болушу мүмкүн? Мисалы 1-чи менен 2-чи оюнчу, алмаз жана 2-чи, 3-чү оюнчу, алмаз жана 3-чү, 4-чү, алмаз жана 4-чү, 5-чи жана варианттар көп. Түшүнүктүү? Бул жакта санаган 2 варианты бар. Биринчи формула боюнча карайбыз балдар. Бул жакта негизи ушунда жалпысы канча вариант бар деп сурап атат. Биз эмне билебиз балдар? Бизде бир орун бош эмес. Ушул кичинекей жыйноочу группада бизде бир орун бош эмес. Себеби бизде биринчи оюн дайыма алмаз болуп саналат. Себеби бизде эмне сурап атат? Алмазды камтыган группалар. Алмаз болсо биз кандай кылабыз? Бизде канча жалпы вариант бар? Менде ушул 2 орунга, 2-чи жана 3-чү орунга ээлегенге канча вариант бар? Менде дагы 10 оюнчу бар. 10 оюнчу бар. Бирок канчасын тандайм? Экөөсүн тандайм, туурабы? Экөөсүн тандашым керек. Экөөсүн тандайм. Ушун кам санайбыз балдар? Биринчи вариант, карайбыз бизде. Мисалы менде вот биринчи орун бар, ал уже алмаз бар. 2-чи орун бар, 3-чү орун бар. Кам санасак болот? Алмаз уже бар. 2-чи орунга менде канча вариант адам бар? Канча адам бар? 10 вариант бар. Түшүнүктүбү? Мисалы бирөөсүн тандадым. 3-чү орунга канча вариант бар? 9 вариант бар. Түшүнүктүбү? Эми ушул варианттарды көбөйтүшүм керек. 10 көбөйтүлгөн 9 канча болот? 90бу? 90 болот. Ал түшүнүктүү. Эмне кылышыбыз керек? Бирок 90, бул жакта 90 группа эмес. Бул жакта азыраак эмнеге? Мисалы бизде карайбыз, бизде 90 эмне болуп саналат балдар? 90 болсо бул 90 вариант эмес. Бул 90 эмне билдирет? 90 болгондо мисалы алмаз 2-чи оюнчу, 3-чү оюнчу, же алмаз 3-чү оюнчу, 2-чи оюнчу. Же алмаз 1-чи оюнчу, 2-чи оюнчу, же алмаз 2-чи оюнчу, 1-чи оюнчу. Түшүнүктүбү? Карайбыз, бизде негизи бул бир вариант го. Айырмасы жок. Бизде кимиси 1-чи болот, кимиси 2-чи болот. Бизде по-любому алмаз бар, 2-чи оюнчу бар, 3-чү оюнчу бар. Бирок 90 вариант болгондуктан бизде ушул ар бир дубликат болуп пайда болот. Түшүнүктүбү? То бизде 2-чи, 3-чү жана 3-чү, 2-чи болуп пайда болот. Ошондуктан бизге дубликаттар керек жок. Бизде бир вариантка 2 дубликат болсо, мен 90ды 2ге бөлсөм, бизде 45 вариант болот. Түшүнүктүбү? Турасы бизде 45 вариант. Турасы 39-чу А. Же жалпысы мындай формула да бар. N факториал бөлөм N минус M факториал көбөйтүлгөн M факториал. N бизде 10 факториал бөлөм 10 минус 2 8 факториал. Эмнеге 8 да бир жолу 10 минус 2. M канча? 2-ни тандайм го. 2 факториал. Эми кам көбөйтөбүз? 10 эмне билдирет? Ал 10 көбөйтүлгөн 9 көбөйтүлгөн 8 ол антысы факториал боло берсин. Бөлөм 8 факториалга, а 2 факториал эмнеге барат? Ал 2 көбөйтүлгөн 1. Түшүнүктүбү? Эми 8 менен кыскартылып кетет. Анан 10ду 9га бөлсөм 90, 92 бөлсөм менин 45 вариантым болот. Түшүнүктүбү? Ушул жалпы биринчи чыгаруу варианты, бул башка экинчи чыгаруу түрү. Түшүнүктүбү? Так, 30-чу мисал түшүнүктүү. Дагы бир жол балдар, эмнеге 90 вариант? Мен биринчи, экинчи орунга 10 вариант, 3-чү орунга 9 вариант. Көбөйтүү 90 вариант болот. Эмнеге 2ге бөлөм? Себеби менде дубликаттар бар болот. 2-чү, 3-чү жана 3-чү, 2-чи. Бирок алмага баары бир вариант. Ошондуктан менде 45 вариант болот. Түшүнүктүбү? Ушул негизи комбинаторика деген темабыз. Так, уланталы. Уланталы балдар, бизде кандай болот? Бизде 40-чы мисал. 40-чы мисалда бизде ромб берилген. Ромб берилгенде бул жагы бизде 60 градус. Бул жагы А, Б, Д, С.
Еске алабыз, да бир жолу окуп чыгабыз өздөрүбүз, шилтемени ачып да, ссылканы ачып. Эми да ромбтун периметри бизде 200. Турабы? Тура. А Б'де 3 бурчтуктуу периметр канча бар? Еске алабыз, ромб бул негизи кыйшык квадрат. Мисалы менде түз квадрат бар, ушул квадрат кыйшайып кетсе, менде ромб болуп кетет. Бирок квадрат менен ромбтун эске алышыбыз керек, көңүл буруп, бизде ар бир жагынын узундугу барабар болот. Бизде периметр 200 болсо, ар бирөөсү 50, бул жагыда 50, бул жагыда 50, бул жагыда 50. Эми бул биринчи эреже. Эске алабыз, жазабыз. Бизде ромбто ар бир жактары АА барабар. Ушуну эске алып жазып квадратка жазабыз. Эмкиси вариант. Бизде 50-50 турат. Ушул тең жактуу, тең капталдуу үч бурчтук. Ортосунда болгон градус бизде 60. Эске алабыз. Негизи жалпысы бул жакта АА ортосу 60 градус болсо, анда бул жакта А болот. Түшүнүктүү? Ушул биздин экинчи эрежебиз. Анда 50-50 болсо, бул жакта да 50 болот. Биз эмнени издешибиз шарт? Бизде АБД болгон периметр издешибиз шарт. Анда АБД периметр бизде 150 болот. Түшүнүктүү? Негизи оңой мисал. 41-ди көрөлү. 41-чи мисалда бизде ушундай сан О'гу берилген, ортосунда 0, 0 ал О, Y берилген, ал N, F берилген, анан X берилген, ал E, жана B чекит берилген, K чекит берилген. Кандай шарт бар бизде? Биринчиден EO ON'ден чоң болот. EO'нун узундугу ON'ден чоң. Ушунун узундугу ушуга караганда чоң болот. Сүрөттө көргөндөй. Эңгиси, эмнени табышыбыз керек? X плюс Y'тин суммасын табышыбыз керек. Кандай тамгага барабар боло алат деп сурап атат. Кандай кылабыз? Y'тин ордуна кандайдыр бир санды коебуз. Мисалы 2 болсун, бул X минус 1 боло алабы? Эмнеге минус 0дун арт жагында турат. Минус 1 болбойт. Анткени минус 1 болсо, ушунун узундугу буга караганда кыскараак болуп калат. Узундугу чоң болуш үчүн сөзсүз минус 3 болуш керек. Мисалы минус 3 же минус 4 айырмасы жок. Эмне кылам эми? Минус 3кө 2-ни кошсоң, жообу минус 1 болот. Жообу минус 1 болсо, анда бул жакта болгон тамгасынын варианты F гана болот. F бизде минус 1. Түшүнүктүү? Эмкисин чыгарабыз. 41 түшүнүктүү. 42-ни чыгаралы. 42-чи мисалда бизде эмне берилген? 42-чи мисалда бизде А кошулган 10 бөлүнгөн 3 ал 4. А плюс 1 бөлүнгөн 3. Бул жакта тузак варианты негизи жок, кудай карайбыз. Биринчи аны табабыз. Көрүнүп атабыздар? Биринчи аны табабыз. А канчага барабар? А бизде кайсы санды 3кө бөлсөм 4 болот. Сөз 12-ни бөлсөм. 12-ни бөлсөм анда А 2 болот. 2-ни бу жакка койсом 2 плюс 1 3, 3 3кө бөлсөм 1 болот. Турасы 1, турасы В. 43-чү мисал.